Бүгін баш оорунун негизги себептери тууралуу айтып берем. Эмне үчүн баш оору? Баш оорунун бир нече негизги себептери бар. Бул стресс жана чарчоо, узакка созулган ой жүгүртүү, эмоционалдык чыңалуу, компьютер алдында көп убакыт отуруу, булчуңдардын чыңалуусуна жана баш оорунун пайда болушуна алып келет. Суусуздануу, башкача айтканда сууну аз ичүү, организмде суу жетишсиз болгондо кан коюланып, мээ клеткалары кислородду аз алат. Ошондуктан күнүнө жетиштүү суу ичүү маанилүү. Кийинки бул кан басымдын өзгөрүшү. Жогорку же төмөнкү кан басым мээнин кан менен жетиштүү камсыз болушуна тоскоол болот. Туура эмес тамактануу, газдалган суусундуктар, кофеин, майлуу жана тузлуу тамактар организмде токсиндердин пайда болушуна жана көбөйүшүнө алып келет жана баш ооруну козгойт. Лимфа жана кан айлануунун бузулушу, эгер организмдеги токсиндер толук чыгып кетпесе, баш оорулар күчөп, андан баш оорушу мүмкүн. Мигрен менен жөнөкөй баш оорунун айырмасы, жөнөкөй баш оору бул стресс, чарчоо жана булчуңдардын чыңалуусунан пайда болот. Баштын эки тарабы тең ооруп, эс алганда жеңилдейт. Мигрен бул бир жактуу, пульсирлүү катуу оору, жарыкка, үндөргө сезгичтик жогорулайт. Жүрөк айлануу, кээде кусуу болушу мүмкүн. Үй шартында эмне кылуу керек? Жетиштүү суу бул жетишет. Күнүнө 1,5-2 литрди жылуу кайнатылбаган сууну тез уртап ичип турасыз. Мындан тышкары туура тамактануу керек. Табигый, таза азыктарды колдонуу, башка жылуу жана муздак компресс коюу, гидротерапия жана лимфодренаждык массаж кан айланууну жакшыртып, баш ооруну жеңилдетүүгө жардам берет. Эгерде баш ооруңуз узакка созулса, өтө катуу болсо, сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыңыз. Сиздер менен мен доктор Бапаева. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордугубуз.